Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Ыдырыс. Мен бүгүн мына Сокулукта жүрөмүн. Сокулуктун сонуна келдик. Мына калкты тейлөө борборуна. Жанагы паспорт, жана башка деген маселелер ушу жерде чечилет, билесиңер. Анан айтып атышат. Бул өтө кезек күтүү көп. Эмне үчүн ушундай болуп атат деп. Эми кезек күтүү сондордун бардыгында эле бар. Бирок эми ушул Сокулукту дагы көргөзүп өтөйүн деп атам. Анткени Сокулук бул эмне? Бул Сокулук деген бул Бишкектин кара суусу да. Мындай алганда түндүк тараптын мынан өлкө түндүгүнүн кара суу району ушул Сокулук деп койсо болот. Ошого салыштырса болот. Анткени түндүктөгү эң калкы көп, эң баягы эли жыш жайгашкан район, чоң район ушул. Кара суудагыдай, же Нокат, же Сузак сыяктуу. Жүрүңүздөр. Урматтуу боордоштор, Орусияда Айдент аттуу клиника бар. Ал клиникада накта өзүбүздүн дарыгер жигит кыздар эмгектенишет. Ошондуктан Айдент клиникасына эч кооптонбой кайрыла берсеңиздер болот. Бардык 12 мүчөңүздүн саламаттыгын камсыздоо үчүн бул клиника жалаң жаңы жабдууларды жана адистердин эң мыктыларын топтогон. Клиника апта бою таңкы 9-дан кечки 9-га чейин эс албай иштейт. Дареги Москва шаары, Текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3 корпус. Баса, менин атыман барган бейтаптарга 20% арзандатуусу да бар. Айдент сиздин саламаттыгыңыздын сакчысы. Салам алейкум. Кандайсыз? Жакшы, жакшы. Очередти 3-өйүн алгансыз го дейм, кезекти. 1, 2, 3. Неге келдиңиз эле өзү? Эмеге? Биз мынау эме алыш керек, документ боюнча кызма шалар менен. Ошо күбөлүк. Анан 1-класска эме кылыш керек. Кыздарыңызды учетко коюш керек. Ошондо саат канчада келдиңиз? 11:25-те келипсиз, э? Эмеле келипсиз да сиз? Ооба. Азыр ошо очередтебиз. Азыр саат 3-кө дейт. Эми жаш бала менен билбейм эмне кылабыз. Ошо. Аялыңызды эриштип келдиңиз? Ооба. Мына документтер жарайт дейби бардыгы? Жарайт дейт. Кайра эртең кел дебейби экен? Жок, жарайт экен. Ошо, жарайт. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшы. Саламатсыздарбы? Сиздер келгениңиздерге канча болду? Мына 9:50 өткөндө келгенбиз, ооба. Прописка кылган үчүн баланы. Күтүп атабыз. 128-очередбиз. Качан келгиде? Азыр канчага келдик, билесизби? Азыр 70-тен өттү да. Демек азыр дагы 50 канча жарымы бар экен, да. Просто прописка кылган үчүн эле ошондой очеред. Сиз балаңыз болду, да? Рахмат. Баягыда Ошту билесиңер да, Ошто бир жолу барсам, кондиционер жок. Ичи баня. Кышында барсаң ичи баня. Анан ошодон кийин азыр ошону айткандан кийин жанагы чоң кондиционерди коюп коюптур. Азыр жакшы. Кышта жылуу, жайда ысык дегендей. Салкын. Мындан карагыла. Бир дагы бош орун жок алдыда. Анан кантип иштеп атат, азыр сурап көрөлүчү. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Менин атым Ыдырыс. Качан келдиңиз? Бая билетиңизди көрсөк болобу экен? Канчадан бери күтүп отурасыз? 9 болу электе келдик. 9 болу электе келдиңиз. 91. Канча дейт? 9-дан 19 өткөндө келген экенсиз. Азыр канчага келдиңиз? 9-дан өттүм. Ооба. Менин атым Ыдырыс, фамилиям Сак. Сиздерге жол табылбайм бирок. Жок, эми сиздер мындай Элден сурайчы, кандай иштеп атасыздар? Уруксат алдыңарбы дейм да менден. Уруксат бересизби? Сизден сурайбы? Мен эмес, начальстводон сураштырып анан кирип жүрүм анда начальствого. Билбейм, сурап көрүңүздөр. Азыр мен сурап көрөйүнчү. Сиз эми сурап көрө турган болуп келбейин негизи. Салам алейкум. Сиз саат 11-де азыр эле келипсиз, а? Бир жарым саат болуптур да келгениңизге. 26. Кандайсыз, жакшысызбы? Жетекчисиз окшойсуз. Жетекчиси эмес, улук старший оператор, оператор. Бизге ким жооп берет экен? Менин атым Ыдырыс, фамилиям Исаков. Анан мына жакта ушул сондо ушунчалык эл көп деп адеп чалганынан келдим эле. Мына эл эмне үчүн мынчалык көп? Бизде эл көп болгон себеби биз деген Сокулук району бул чоң район билем. Чоң район. Бизге бир эле Сокулук районунан келишпейт. Бизге Московский район келет, Панфиловский район келет, Жайлы районунан келишет. Алардан өздөрүнүн сону жокпу? Аякта сон жок.
Бізге берден даже кирип издеп карап көрсөңүздөр болот. Московский райондан келген кардар мебелер деле бар. Бизге кайрылып аткан. Макул, ошондо азыр ушунча адамды канча адам тейлейт ушул жерде отуруп? Бизде тейлегенде так департаменттин сотрудниктеринен так берде 3-5 оператор болсо, буягында 10 оператор. Жок, ошондо департамент деген бул жанагы түндүк Кайсы түндүк? Түндүк программасы. Сонун операторунан бизден 2 оператор. Жок, бул өзү 2 структура биригип иштейт бул жерде, туурабы? Бирөөсү ошо департамент дегениңиздер бул эмне? Бул Калктык телеборборун деген биздин Сокулук районунун Калктык телеборборунда бизде деген стерге кимдикке келип болот? Департаменттин операторлор жакта отурат, оператор эмес. Элитнийлери кайсыл? Анан берки мамлекет оператордук бар. Операторубуз буякта отурушат, прием кылат. Бизге только прием готовый опы. Биз деген паспортко кабыл ала алабыз. Жок, ошондо бир күндө канча адам тейлеп атасыздар вообще? Бир күндө биз 900дөн ашык киши тейлейбиз. 900дөн ашык. Ооба. Ошо 900дөн ашык кишини тейлеш үчүн канча адам отурат? Оператордан опы айтып атпайм, бизге 2 оператор отурат. Департаменттин сотрудниктеринен 15 оператор. Ошондо кимиси эмне иш кылат, мен түшүнбөйм. Ошондо проектчилер айлыктары да башка экен, анын жетекчилери да башка экен, туурабы? Жүз карап беребиз, меске казір жұмыс тейлеп аткан. Заведующий каякта? Жок, заведующий. Каякта? 5 столда отуруп. Муну түздө отурганда ба? Бизге бүт барып прием болуп атат, мынакей. Бизде деген отпускка кеткен сотрудниктер бар. Отпускка кеткен сотрудниктердин алар 4-чү, анан 3-чү, 2-чи столдагылар алар больничныйда болду. Азыр мен жетекчиңиздер менен бирөө сүйлөшөйүнчү. Сүйлөшүп көрүңүз. Азыр бошой берсин да, күтөлбү. Турабы. Департамент деген буларга штат бөлүп бергенде жарашады. Ошону айтам да, штатты сиздерден эмне үчүн чектелет дейм да. Азыр канча штат бар? Эми штат боюнча сотрудник заведующий жооп берсин сиздерге. Анан бул жердеги эмелер кызмат акылар Ал канча боюнча сомдон канча сомго чейин өзү? тариф деген айтылбайт. Бизде тарифтер кайсы эмнени кайсага? Жок, эми мисалы Кассага төлөнгөнбү? Бүт баары мыйзам жөн чегиктинде кассага төлөнөт. Жок, мен аны түшүнүп атам, кассага төлөнөт. Мен просто айтайын дегеним, бул өзүн өзү актайбы, актабайбы дегеним. Эмне акташ керек өзүн өзү? Бул эми почти что коммерциялык кызмат көрсөтүүдө эле болуп атат да. Коммерческий деген андай кызматка көрсөтүү жок. Бүт баары эле мамлекет коюп берген тариф. Да, мамлекет коюп берген тариф. Да, ошондо деле өзүнүн себестоимости бар да, ар нерсенинчи. Өздүк баасы бар да. Мисалы азыр сизди мынтип жумушка алып, анан кечки убактыңызды алып, ошон үчүн жанагы төлөп берген акчасы, ал чыгым. Мына жерде кондиционер иштеп атат, ал чыгым. Мунун арендасы бар, ал чыгым. Андан сырткары кагаз кетип атат, ал чыгым. Свет кетип атат, ал чыгым. Ошолордун баардыгын эсептегенде. Бул ага мен жооп бере алам, бага, пожалуйста, бар. 78. Салам алейкум. Сиздердин могу очередиңиздер көрсөк болобу? Канча болду күтүп отурганыңыздар? Биз эртең менен келгенбиз. Эртең менен ошол саат канчада келдиңиздер? Эмне кылган келдиңиздер? Мен паспорт көлүк алайын деп келгем балама. Балаңызга. Мына 158 мойдон турабыз. Жок, ошондо азыр 10до келген, 10:30да келипсиздер, а? Ошондо 1 саат болуп тур сиздин келгениңизге. 1 саат болду. Эми азыр бул 11де сиз азыр эле келипсиз. Жаңы эле келдим. Жаңы 80ге жетип, бизге качан жетет белгисиз да. Канча сом чыгым кеткиде экен эми? Ушуну учетко коюштун арак-барактары менен. Азыр акча деген маселе болгон жок жерде. 9 часов. Да, было 20 минут. Сиз саат 9:30да келген экенсиз, а? 11:30, 2 саат болуптур. Эмне кылайын деп келдиңиз эле? 99-я. Сумма 100 сом дейт. Саламатсызбы? Сизчи? Саат канчада келдиңиз? Мен кызымдын метрикасын башкага алмаштырдым. 10дон 40 өткөндө. 10дон 40 өткөндө, сиз да 1 саат болуп калыптыр, келгениңизге. Эжеке, саламатсызбы? Сиз саат канчада келдиңиз? Билбейм. Саат 10:30да келипсиз сиз дагы. 11:30, ошо 1 саатка жакындап калыптыр. Вас это устраивает? То, что как они... Конечно же не устраивает. Как меня может устраивать? Я сегодня, наверное, уже не пройду, потому что время сейчас будет обед, и я до 3 я здесь не смогу сидеть, но у меня же тоже как бы дела и все остальное. И получается, я вот
10 подошла, 9:56, 134 номер, 133, 134. Досижу, не досижу, еще неизвестно. Каждый раз я, получается, уже второй или третий раз приезжаю на регистрацию, и у меня каждый раз, получается, я с первый день сразу не получаю. Потому что вот так вот здесь всегда очереди. А в другом месте... Ну, они вроде стараются, но людей, посмотрите, сколько. Может быть, больше сотрудников было бы, конечно же, хорошо. Они-то стараются, это же видно все равно в любом случае. Принимают. Siz 9:30'da kelipsiz, ha? Siz ne qildirayın deb keldingiz ile? Не поняла. С утра вот? С утра, да? Да, ждем. А зачем? Мне надо прописку сделать. Детей, да? Или себе? Да, да. Паспорт делаю дочери, вот прописку надо сделать. Вот, ждем. А как вы оцениваете работу сотрудников ЦОНа? Ну, не знаю. В тот раз пришла, не дождалась. Ну, сегодня жду, пока не заходила. То есть это не первый раз, да? Не, я была уже такой очередь, я ушла, это второй раз. А первый раз сколько часов просидели тут? Первый раз я пришла, очередь была 138-я, по-моему, я не ждала, ушла. Она объяснила, что по очереди идет, а там было То есть 40 с чем-то. Вам было понятно, что вы не дождетесь и не успеете? Да, да, я ушла. Это второй раз я вот пришла в этом часу, вот, и все. В этот раз решили дождаться, да? Да, надо дождаться. Саламатсыздар. Саламатсыздар. Siz Biz kelganmiz 9:30. 9:30. Очередь күтіп отырасыз. Азыр канчага келди? Сизде мына 102. 102. Биздики азыр 88ге келди. 2,5 сааттан бeri 80 киши көрсөтүп, 3 сааттан бeri. Очередь күтүп коюлуп атабыз. Всегда качан келсең очередь бияк ушундай. Биринчи жолу келишиңизби? Жок, келип эле жүрөбүз постоянно. Ушунда очередь. Жок, ошол мисалы мурун келгениңизде тоже очередь. Ушунтип түшкө чейин. Канча убакыт отурдуңуз? Өткөн мурун келгенде да бир 4-5 саат отуруп анан кетесиң да. Яка келсең эле 4-5 саат бир күн убактын өлтүрүп анан кетесиң. Жазатып алып. Регистрация кылганы келгенбиз паспортто. Паспортту жөн эле каттап эле коюш. Российский. Россиян жарансыз. Жөн эле учетко коюп коюш керек. Учетко коюш керек. И ошого ушинтип бир күн отурушуңуз керек. Бир күн отуруш керек, убакытты бөлүш керек. Бир күн кечке. Очередине келгенде. Россияда кандай ушундай? Телөө. Россияда деле паспорт алып атканда майда чүйдө ошого окшогон. Регистрациябы? Акта бат эле. Жарым саат, 15 мүнөт, 20 мүнөт регистрация кылыш. Кыргыздардын жаранында да. Бул мисалы үчүн тиги эменики, келинчегимдики да, паспорт российский. Аяктан мисалы үчүн меникини регистрация кылганда бат эле, бир күн тапшырып койсоң, кетип каласың болду, эртеси күнү келип алып аласың. Ошол ушинтип. 17 минут 10, в 9 открылись. 17 минут 10 я беру талон. Каким образом, вот 90, это физически даже не успеешь, правильно? Либо какие-то оставляют номера для блатных, или за 17 минут можно 90 человек пропустить? Азыр мен кыргызча айтып берейин. Бул эжек айтып атат. Мен мына эртең менен келгенмин деп атат. Келгенден кийин мына 9-дан 17 мүнөт өткөндө мен билет алдым дейт. А бирок келгенде булардын мына кызматкерлер ушу саат 9-да ачылса, дароо эле мен артынан кирип бардым деп атат. Бирок дейт. Мен негедир муну 90-номеру менен катталдым деп атат. Ага чейинкиси каякта калды? 9-17. Мен 5-чи болуп катталайын. 2-чи, 3-чи, 10-чу болуп катталайын. Кантип 90-чу болуп катталып калдым? Бул мага чейинкилер каякта, кантип кирди деп атат да эми. Невидимка болуп. Сиздики дагы ошондойбу? Сиз дагы мына 9-дан 19 мүнөт өткөндө кириптир? Мына караңыздар. Ооба. Саат промис болуп атпайбы булардын? Ооба. 2 мүнөттүн арасында, мына 2 мүнөттүн ичинде бир эле нерсеге мына Q1ге 2 мүнөттүн ичинде болгону бир эле адам катталыптыр. Бул 90, бул 91. Анан кантип бул 17 мүнөттүн ичинде 90 адам катталып калат деген. 102. 7:30, 9:30, 9:17. Мына караңыздар. 102. Бул турам ошо. 9-дан 27 өтүптүр. Бул кантип мындай болуп калат? 93 кара. 9-19. 9-дан 19. Ошондо 93, бул 91. Да, 2 мүнөттүн ичинде 2 адам катталыптыр. Анан кантип мына 17 мүнөттүн ичинде? Калганы качы? 5те келген. 5те келбейт, жок дейт. Саат 9-да эч ким жок болот го. 9-дараң кишилер келип атат. Азыр сиздин алдыңыздагылар мына Q1ге канча адам катталыптыр, канча адам өтүптүр уже?
Ой, там баран эле. 88 балл. 88 мен еще да анча күтүшүм берет эле. Сиз биринчи жолу келдиңиз? Мен балага свидетельство алган келдим. Азыр мен бала үйдө жатат. Эмчекте бала. А мен азыр кантип баланы таштап койпман, мен кайра келе бербейм да күндө. Мен азыр балага свидетельство алган үчүн без очередь киргиз десем киргизбей атышат. А кимге таштап? Сен неме дейт, балаңды көтөрүп кел дейт. Мен кантип көтөрүп келем, о эл, вирус жүрүп атса. Мен азыр кирип балага свидетельство алайын десем, киргизбей атышат. Былтыр сиңдим төрөгөндө келгенде без очередь киргизген. Алардан бала жаңы төрөлүптүр деп кирип бат эле алып чыккан болчу. Эми азыр кирейин десем киргизбей атат. Балаңды көтөрүп кел дейт. А мен жаңы төрөлгөн баланы кантип көтөрүп келем? Туурабы? Мондай вирус жүрүп атса. Баланы кимге таштап келдиңиз? Үйдө калды. Бирөөгө таштап. Апама таштап келдим, не кылам? Биз негизи мына азыр айтып атышпайбы? Жаңылыктардан деп чыгып атат. Мына вирус кайрадан күчөдү деп атат. Катталып аткандардын саны көп деп атат. Мисалы бул жерде маска ки дегенде эле эме жок. Анан бул жердин ичиндеги мына адамдын жыштыгын карап көргүлө. Мына азыр квадрат метрге бөлө турган болсоңуз, ашып кетсе бир канча бир 30-40 квадраттын ичинде азыр бир 150дей адам бар го дейм. Сиздер эрте келгендерден окшойсуздар, а? Эрте келген. 9-дан 15 өткөндө келипсиздер го. Азыр келип калды ушунда? 88 келип туруп. Абет болгонду беке. Жок. Дагы 10 мүнөт барбы? Жок, 35-40 мүнөт бар. 12 жарым. Азыр монтип видео, фото съемкалар запрещен деп жазып коюптур бул. Неге экен азыр? Биз негизи ушуга окшогон нерселерди ушинтип чаптап коюшат, анан кийин жөнөкөй сотрудниктер келет да, жок, болбойт. Видео тарсаңыз болбойт, кирсеңиз болбойт, сурасаңыз болбойт дей беришет. А неге десең, эч нерсе жок да. Бир буйрук барбы, бир нерсе барбы, эмненин негизинде десең эч нерсе жок да. Ооба. Жөнөкөй ушинтип. Сурап көрбөйсүзбү? Балага эфирге алганга без очередь кирип алышабы деп. Сурасаңыз специалисттерден. Мен кимден сурайм? Специалисттерден. Сиз өзү не кылып турасыз? Эшик Мен берде элде кирип чык. Азыр мен ачып койсом, мына элдин баары кирип алсам, мен ызы болуп. Ар бир эшик бишайт этпейби? Ар бир эшикте ушинтип, жок, ар бир эшикке ушинтип бирден адам турат. Ооба. Койлорду киргизип чыгаргандай киргизип чыгарып турат. Жок. Койлорду киргизип чыгаргандай чыгарып турса киргизет да го. Сыртты көрдүңөр, ушунча адам турат. Ал сыртында дагы турат. Бул азыр обедке жакын. Эми ошондо мына бир кызматкер жок, экинчи кызматкер жок. Бул жакта кызматкер бар окшойт, а? Үчүнчү кызматкер жок, төртүнчүсү жок, бешинчиси жок. Азыр ушу жерде 5-6 мына жерде отурат окшойт. 5 кызматкер азыр ушу жерде жок. 5 кызматкердин ичинен кимиси буларда өзү негизи эки структура биргелешип иштешет. Ошол жарымы башка эмеге бир бийликке башайт, жарымы башка бийликке башайт. Жарымынын алган айлыгы башка, жарымынын алган айлыгы башка. Азыр мындай болду. Мына залдын ичинде жалпысынан 10 заведующийди кошпогондо 1, 2, 3, 4, 5, 5тен 10 кызматкерге ылайык орун бар экен. 10 кызматкердин ичинен болгону 5өө иштеп атат азыр, 5өө отпускада болду. Анан кандайча ушул мисалы отпускага бергенде бир адам кое берет, 2 адам кое берет, кезектештирип берет, бардыгын бир кое бербейт да. Мисалы бүт жамааттын жарымын өргүүгө кое бербейт да өзү. Кандай ушундай болуп атат түшүнбөйсүң. Заведующий бошоп айтат, бошосо анан кийин сурайт эле. Эркен Представлениеңиз бардыгы бар, санкционировано, легально, все формально, да? Ооба. Адам ушунчалык көп, дайым очередь деп эл байкасаңыздар, эмне үчүн ушундай болду? Биздики сон азыр деген мурун мыйзам боюнча по месту регистрация эле каттачы да, ар кайсы район өзүнүн районуна катталган жарандарды гана тейлечи. Азыркы мыйзам боюнча по месту обращения граждан болуп калдык. То есть каттоосуна карабайт да. Любой районда каалаган жерден. Мисалы үчүн мен көлдө эс алып жүрсөм, ишим чыгып калса, көлдүн сондоруна барып телене берсем болот да. Ошол себептен бул жерде жалаң гана Сокулук районунун гана тургундары келбестен, башка Московский райондуку, Панфиловдуку, ушул Ленинскийдин деле, мисалы үчүн Ленинский районго караштуу, бирок
жаңы жана курулуштардын бардыгы сокулукка жакыныраак да, мисалычы. Ошол себептен кайрыла беришет. Биз деген ошону отказ кылбай бардыгын тейлейбиз. Анан жарандар көп, анан население көбөйдү. Жалпы ошо сокулуктун өзүнүн тургундары канча саны? Ой, точно билбейм аны, ошо айыл өкмөттөрдүн 22 миң ушундай көп. 22 миң айыл өкмөттүк болуш керек. Райондук? Район боюнча. Район чоң районда бул эми. Бул чоң район, ооба, чоң район, аябай Сокулук району. Бул эми чүйдүн населениясын азыр так айта албайм. Чүйдүн карасуусу дегендей да? Ооба, ошондой болуп калат да. Ооба, сузак дегендей. Да, ошондой с пропиской, без прописки деп алганда аябай население көп ошо. Ошон үчүн ушундай очереддер создаваться этилет. Эми жарандардын ар кандай проблемалары боло берет. Азыр тем более мектепке караштуу жана садиктерге, мектепке өзгөчө азыр привязка пин деп коет. Ата-энелеринин инанандары туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдүн бардыгы тең оцифровкага кирген эмес, электрондук вариантка. Ошого байланыштуу дагы регистрацияга ошо балдарды мектепке киргизгенге сөзсүз түрдө ата-энесин байланыштырыш керек да, инанандарын. Ошондо бир күндө канча азыр жанагы миңге жакын жарандарды тейленет ооба. Жанагы сиз атап өткөн райондордун өздөрүнүн сonu жокпу? Жок, алар деген делегированный болуп, мурун ушундай тоже некоторые полномочияларыбызды делегированный аткарышчы. Азыр дагы биринчи этап кеткен, бул нижний зонадагы жаңы жер, жаңы пахта, Камышановка ушундай айыл өкмөттөргө берилди. 5-6 айыл өкмөткө. Алар өздөрүнүн жарандарын бар полномочиясы. Московскийде дагы сон бар, ооба. Ну, сон эми мындай жаңыланган эмес. Тоже электронный очередь создаваться этилип, ал жерде дагы тейленип атышат. Бирок билбейм, московский жарандар эми өз калоосу менен да аларды биз кыйнай албайбыз да, ооба да. Түшүндүм. Анан Московскийдин элинин көбү бул жерде. Түшүндүм. Ошондо бир күндүк выручкаңыздар канча болот? Выручка это что? Акча жагынан алганда. Мен кассасын текшербептирмин. Жок, негизи эми мисалы бир күндө сиздерде эсеп бар да, мисалы 900 адам тейлеп атабыз деп атасыздар. 900 адам бир күндө тейлинет экен. 900 адам эми бекер келбейт, бекер тейленбейт. Бардыгы тең акысы жок да. Бул только паспорттун акчасын төлөшөт буларчы. Мисалы үчүн туулгандыгы тууралуу күбөлүккө гана алышат. А бул жерде прописка, выписка алардын бардыгы бекер. Бул жерде көбү прописка, выписка, мисалы үчүнчү туруктуу жашаганга жана временный регистрацияга болсо төлөнөт ал акча. Ошондо жалпысынан кассага бир күндө канча акча түшөт эми? Честно, ошонусун көзөмөлдөгөн эмесмин ошонусу. Жок, азыр сиздер мисалы мынау имаратты арендада отурасыздарбы же бул? Арендада отурабыз, ала. Арендага канча төлөйсүздөр? Арендага эми бул через департамент, бул централизованный болгондон кийин это мен аны тейлебейм да аны. Жетекчи катары сиз азыр өзүңүз отурган мынау эменин имараттын арендасы канча, ал төлөнүп атабы, төлөнбөй атабы билбейсизби таптак? Ооба, через департамент это централизованный. Ну, бул информацияны бул эми через департамент. Это как бы, может быть, даже конфиденциальныйга кирип сиздерге жооп бергенге аны. Эмне үчүн конфиденциаль? Жок, эми сиз бул жашыруу маалымат эмес да бул? Жашыруу деле эмес, эми ушундай информация алгыңыз катар келсе, мүмкүн департаментке барып алсаңыз да болот. Департаментке барабыз, биз сөзсүз барабыз. Бирок мен азыр ага чейинки, мен барганда мынанча төлөйт экенсиңер, каяктан алып төлөп атасыңар, андан ашканын кантип атасыңар? Эмне үчүн мынау жактарда азыр кызматкерлер жок, ошого сурагым келди. Азыр бул жерде 10 орун турат, 10 орун кызматкер, ооба. Анан кийин эми отпуска бар. Отпускага жарым кое бересиздер. Жарым эмес, 2ден гана кетет. Азыр мисалы анда мына кана, азыр мына 1 2 3 4 5тин мына бирөөсү жок. Мына жактагы 5тин бирөөсү гана бар. Больничный, да, больничный. Тоже у нее подозрение там, она болеет, заболевает сильно, она больничный ачтыртты. Бул жерде отпускада болду, башка бардыгы бар, бардыгы присутствует. Бир гана бизде азыр Миницондон бир кыз отпускада, анан бул жердеги кыз отпускада 2ден гана кетет бизде. Анда калган кызматкерлер больничный да, наркысы больничный да, 3төгү. Жок, 3төгү больничный да, бул отпускада. Бул жерде бар булар жүрүшөт. Жок, азыр мисалы мынау жерде бул байке, байке бул деген ал. Бул жакта азыр мына 4 орун. Роводага чыгып кеттилер булчу, азыр тоже у нас тоже взаимные отношения жумуштарыбыз бар, внутренний система боюнча ошол жака кеткен. Күнүгө процесс сотто ошого процесске да чыгышат ушундай. Бир аз жакшыраак мындан көрө тейлөөнүн сапатын мындай бир аз жакшыртыш үчүн сиздерге дагы канча штат ачылыш керек, канча керек? Ошондо эл мындай, кандай десем, мынчалык разграничение болгонбу, эми мындай очередтер күнүгө боло бербейт да. Какой-то бир определенный периодда болот да, ошондой мындай. Жетиштүү эле, мисалычы. Азыр жетиштүү деп эсептейсиз ушуну? Жок, эми усиливать этсек, конечно, да. Ошондо канча сотрудник кошуш керек сиздерге? Канча болсо жакшыраак болмок?
Азыр мисалы азыр бул жерде отурган элден мен сурап атам. Биздин сотрудниктер жана Миницон ачылышына байланыштуу ошол жерден биздин 2 сотруднигибиз ошол жака кеткен да, Миницонгочу. Ошондой болду да. Эми аны деле штатты увеличивать этип, усиливать эткенге рассматривается департамент тарабынанчы, караштырып берип атышат сотрудниктерди. Алар дагы тоже конкурстун основасында өтүш керек, алар деген сотрудниктер тоже билимдүү болуш керек, бул жагында практикасы менен болгон сотрудниктер болуш керек. Ошондо азыр бул жерде эки башка структура отурат, а? Бирөөсү кайсыл? Инфоком. Инфокомдук, ооба. Инфокомдун кызматкерлеринин айлыктары канчадан эле? Аларды билбейм, вот старший оператор. А берки жөнөкөйдүкүчү? Ким жөнөкөйдүкү деген? Инфоком менен дагы бир структура отурат да, мени кыйнабай эле. Департамент отурабыз. Департамент эмне департамент? Калкты тейлөө. Бул мамлекеттик иш. Ооба. Инфоком мамлекеттик эмес иш кана. Мамлекеттик бул деле при министерство экөөбүз эки мекеме тең, биз деген санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуубуз. Булар госпредприятие болуп киресиңер, силер Инфоком ооба. Биз болсо калкты каттоо департаментибиз биз. Ошондо сиз жетекчи катары айтып койсоңуз, мына азыр бул жерде бир эле структуранын ичинде, кандай десем, бир эле ведомствонун ичинде эки башка структуранын кызматкерлери бир жерге чогулуп иштешет. Бирок бул жерде дагы бир ички проблемасы бар булардын, мен билгенимден. Инфокомдун кызматкерлеринин айлыктары башкачараак болот. Анан мына департаменттин кызматкерлеринин айлыктары башкачараак болот. Да, биз деген государственный служащийге киребиз. Булардыкы болсо договор менен да, силердики по договору, булар операторлор болот. Ошондо айлыктары айырмасы канча экенин айтып кое аласызбы? Айырмасын макул атабай эле коюң, айырмасы канча сом? Билбейм. Жетекчи катары айтпайсызбы? Я это информация, например, айлыктарды деген бул деген бири-бирибизге даже айтпайбыз да, айлыктарыбыздычы айтылганга болбойт. Макул. Сиз азыр департаментке карайсыз. Ооба. Департаменттин айлыгы канча? Азыраак Инфокомдукунан. Канча аласыз? Эми канча десем, 3-4 миңге азыраак болуш керек. 3-4 миң эле? Эмне үчүн аз деп мындай ойлоносуздарбы? Сиздер эмне мындай азыраак жумуш аткарасыздарбы? Биз көбүрөөк жумуш аткарабыз. Эмнеге аз айлыгыңыздар? Ошону айтабыз сиздерге, мындай болуп атат деп. Жок. Биз өзүнүн фиксированный айлыгы бар да, өзүнүн мамлекеттик кызматкерлердинчи. Ооба да, анан аны деген это на уровне правительства чечилбесе аны деген биз. Ошондо кимисин сотрудниги көбүрөөк? Силердин сотрудник жок, булардыкы азыраак биздикинен сотрудник. У нас по штату 16 сотрудников, булардыкы 9 го дейм. Ушундай. Эми булар маалыматта турушат. Анан дагы бир маселе, мына жерде азыр эжекелерди көрүп атам. Мен дейт саат 9да сиздер ачылыпсыздар, эшик ачылды. Мен 9дан 17 өткөндө кирдим деп атат. 17 өткөн убакка чейин уже менен алдым дээрлик адам кирген жок деп атат. А бирок мен 90-чы болуп калдым. Кантип мен 90-чы болуп калдым дейт да. Мен 17-чи болуп оюм макул дейт. Кантип 17-чи кириптир ал? Ал өзүн 17-чи кирдим деп эсептеп атат. Жок. Ал айтып атат, мен 17 мүнөт өткөндөн кийин кирдим. Бирок 90-чы болуп кирдим. 17 мүнөттүн ичинде талондор деген 3 секунд сайын берилет. Ошол маалда анын алдында ошончо, значит, 90 жаран талон алып алган уже алдында. Андай функция различный бизде бул жакта услугалар бар да. Паспортко, көлүккө, пропискага деп талондордун баардыгын алып алган. Ал 17 мүнөт туруп турганча анын алдында маалыматка барып туруп, уже 90 киши талон алып койгон болуп эсептелет да. 90. Бул деген киргенде 9та сразу кирип эле талон алган жок да, мисалы биринчи, экинчи болуп. ГУ-1ге 90-чы болуп жазылат. Ооба, ГУ-1ге, значит, ошончо 90 талон берилди, значит. Анын алдында ошончо жаран бар. Ал реалдуубу ошол 17 мүнөттүн ичинде? 17 мүнөт бул туура эмес беле? Туура эмес айтып атабы? 9дан 17 мүнөт өткөндө 90-чы талон алып атат дейсизби? Биз деген саат 9да прям ачпайбыз. Онча толпа элдин арасында биз деген кантип саат 8:30-дан ачылып туруп, биз талон тарата беребиз. А бирок прием саат 9да башталат. Ошондо ал апа ошондо саат 9дан 17 өткөндө талон алып калат. А биз саат 8:30-да ачабыз. Киши көп болгондон эртерээк кирип туруп биз маалыматтан талондорду таратканга. Анан эжеке дагы бир суроо. Азыр сыртка сиз видео фотосъемка кылынбасын деп жазып коюпсуз да? А бирок биз кээ бир учурда ушундай нерселерди байкап атабыз. Мисалы кызматкерлер отурат, компьютердин аркасында мисалы игра ойноп отургандарды билебиз да. Ошого окшогон нерсе. Бул компьютерлерибиз андай болушу мүмкүн эмес. Бул уже жалган информация. Биздин компьютерлер. Мен өз көзүм менен көргөн учурларым бар да. Жок, биздин компьютерлердин бардыгы тең прямой программага туташтырылган. Биз башка учетный запись менен кире албайбыз.
только включается, сразу ли программа подключается. Арбир өзүнүн учетный номери менен киребиз дагы, только сразу программага подключение, прямой подключение. Ошол нерсени сиздерде бардыгы жакшы боло турган болсо, бардыгы мыйзамдуу болуп аткан болсо, эмне үчүн фото, видеого запрет коюп коесуздар? Потому что эми эмне негизинде коюлду, ошол эмне негизинде илинди ошол азыр? Болбойт да негизи. Эмнеге болбойт? Азыр мисалы мен тартуудам, анда мен деле азыр жок, сиздердики деген эми бул кандай канал катары, силер деген эми ооба бул опрос катары жүрүп атасыздар да. А есть которые вот негативные, да, бул эми общий коюлган да бул. Жөн эле обу жок эле негативный тарта берсе жарандар өстөрү элечи. Кайсы мыйзамга салат этип ошол табличканы илдиңиздер? Кайсы мыйзамга? Эми для сиздер өзүңүздөрдү коргош үчүн максималдуу жана андай защиталарды коюп атасыздар да, эч кандай мыйзам жок, эч кандай положение жок, эч кандай бир сиз эмне положениянын негизинде азыр съемка кылып атасыздар. Ошондой бир съемка не запрещена деген для журналистов деген бар да сиздерде, туурабы? Ошондой эмне кайсы мыйзам ошо? Анда сиз азыр мындай кылыңыз. Экөөбүз разбираться этели, милиция чакырып келиңиз. Ушул Ыдырыс Сак ушул топкон. Сиздерге деген эми жок. Биз тоскоолдук жарата албайбыз. Бул деген съемкаларды кыла бересиңер, ооба. Эми я не знаю, табличканы илинген ушинтип эле. Телефон запрещено. Потому что биздин жумушубузга иштеп жаткан азыр тоскоолдук жаратышат, снимать этишет, отвлекать этишет, ошондой да эмичи. Анан ошо ковид боюнча положение азыр отмена болдубу элекпи? Ковид боюнча вот ошол биз өткөндө акимиятка чогулдук. Оказывается, эми боло эле экен еще отменачы. Отмена боло элек. А бирок бир дагы мисалы эч кимден талап кылбайт. Масочный режимди отменили, аны чечип койгонбуз масочный режим. Бирок мына ичиндеги мына азыр жыштыкчы, мисалы азыр кайра ошону вот өткөндө зам акима менен чечилди. Кайра жана уже Сокулук районунда дагы случайлер регистрация болаттыр да, кайра күчөлүпчү, ковиддин третий волнасы кандай. Азыр кайра бир положениянын негизинде, потому что алар да айтты да, эмненин негизинде биз милдеттендире алабыз жарандарды жана ошо хотя бы сотрудниктерди депчи. Азыр внутренний бир положение чыгыш керек экен. Ал Минздравтан келиш керек экен. Ошонун негизинде анан кийин масочный режим киргизилет экен. Азыр болсо хотя бы райондун уровенинде бир постановление чыгарып берейин дейт зам акима, чтобы сотрудниктер ушул зданиянын ичиндеги тейленип аткандардын милдеттендирип масочный режим кылгангачы. Акыркы суроо. Күн сайын жумуш күнү бүткөндөн кийин канча адам тейленбей калып кетет эртеңки? Андай болушу мүмкүн эмес. Биз деген талондорду таратканда дагы с предупреждением таратылат талондорчу. Ушунча убакыт калганга чейин мынакей силер тейлене аласыңар деп. Анан эгерде жарандар турса, биз бардыгын тең бар кете бер дебейбиз. Ушу калган жарандардын бардыгын тең. Биз керек болсо саат 6-га чейин жумуш иш күнү болсо, биз 7-ге чейин тейлейбиз. Мисалычы, бир сотрудник 50-30тан ашык киши тейленет да. Кээ бирөө консультацияга эле кирип келет. Ушундай да, мисалычы, талон сотрудниктер регистр жана маалыматта турган сотрудниктер буга талон берейинби, бул күтсүнбү, кажети барбы, жокпу деп сурап, же болбосо жетелеп келип эле сурап, анан кетишет да, мисалычы. Булар деген биздин жумушту до конца жакшы билишпейт да, анан кийин маалыматта турат, биз общий берген порядок боюнча эле перечень менен кабыл алышат. Силер бул жакка кирет экенсиз. А есть какие-то вопросы, ошондой бир нюанстар болгондо, мисалы үчүн киргизип сурап, булар туруш керекпи очередке, кандай талон берейин деп сурашат да. Андай тоже ортодо болуп кетет ошондойлорчу. Ошол себептен чоң ушул жанагы инфоком жаңы ачылып, жаңы негизделип, ушул баягы түндүк программасы түптөлүп аткан маалда компьютер зависать этип, программа иштебей, бир күндө, 2 күндө туруп калган учурлар бар эле. Азыр кандай иштеп атат? Бир күндө канча жолу, канча убакытка чейин? Болбойт деле, өткөндө эмне болуп жанагы балдарды эмне кылып аттык эле, жана жаңы трасса менен интернеттин тестировать эткен жаңы бир жолунчу, чтобы нагрузка болуп, макнетке нагрузка болду да, жакшы элечи интернеттер. Медленно, ана өчүп калган жок, бирок тейлөөсү жай болду да, жай болду интернет. Азыр мына инфокомдун кызматкерлери неге жооп берет, а департаменттин кызматкерлери неге жооп берет? Биз өзүбүздүн кылган ишибизге жооп беребиз. Жок, мен түшүнүп атам, ошондо сиздер эмне иш кыласыздар, булар эмне иш кылат деген? Биз булар деген маалымат берет, маалымат, только маалымат. Анан кийин бияктын порядогун тейлешет. Ушундай очередти тейлейт. Жок, конкреттүү эмне кылат, мисалы, келет, мисалы, бирөө камыр кылат, бирөө пияз туурайт дегенде мисалы. Биздин деген мисалы үчүн ОПД услуга ачып койгонбуз, бул паспорт алууда. Биз мисалы үчүн пропискага тургузуп, бардыгын мыйзам чегинде карап, биз сотрудник катары ошого жооп беребиз да. Андан кийин булар ошо готовый документ эле уже баары кабыл алып коет да.
катта конкурс жарыяланат. Анан конкурска өзүнүн талабы бар. Билими болуш керек, юридикалык билими болуш керек. Ошонун негизинде тест өтүшөт. Госкадровый службадан тест негизинде. Ошол орунуңуздар качандан бери бош турат? Ачык уже жок, бул жаңы эле образоваться этилген орундук. Бул ведущий специалисттик эби, бул деген 1 ай болду элек го дейм еще, 1 ай. 1 айдан бери бир кызматка таба элексиздер. Жок, уже конкурс жарыяланды, ачык жарыяланды. Ага өзүнүн убактысы бар да, ошол күнү конкурска толгондо жарандардын бардыгы список менен, мисалы үчүн, жана желающийлерчи заявкаларын подавать эткенин рассматривать этилип, андан кийин Госкадровый службага заявка берилет конкурсту. Ошондой да процедурасы бар да анын да өзүнүн. Анан дагы бир суроо. Азыр сиздер бир киши үчүн гана конкурс жарыялай бербейт. Бул деле каражат кетет буну деген конкурс жарыялап, конкурс өткөрүш үчүнчү. Жумуш учурунда телефон менен сиз инфокомдун жетекчиси окшойсуз, жетекчибиз отпускада. Отпускада. Мен улук оператор болом, старший оператор болом. Ошондо сиз андай милдетин аткарууш. Ошол отпуска учурунда. Сиздер канча айлык аласыздар ошону айткыңыз? Биздин айлыгыбызды биз айтпайбыз. Макул айтпайсыздар. Кандайсыздар? Бул жакта эмне бир дагы адам жок? Обед болуп калды. Жок. Заведующим отпускада мен отуруп калып. Ал жактан азыр 2 адам отпускада, бирөө больничныйда дейт. Бирөө бир жака кетти дейт. Жок. Ал департаменттин сотрудниктери. Биз инфокомдун биздин жетекчибиз отпускага кетти. Жетекчиңиздер баш болду. А бул жакта кийин мен. Бул жерде мен эле отурдум. А бул жактачы? Бул жакта инфокомбу? Биз аралашып отурабыз. Биздин операторлорубуз мынакей 7-6 столдо, а бул жерде мынакей департаменттин начальниги. Наркы стол? Ал деген тоже архивариус, делопроизводитель. Ал каякта азыр? Өзүнүн ордунда эле, архивге кирип кетти ошко. Бул инфокомдуку. Наркы жак? Бул инфокомдун кызматкерлериби же экөө аралашып отурабы, биз билбейбизби? Аралашып отурат. Наркы жакта дагы жарымы инфоком, жарымы бүт бар департамент. Биринчи столдо эле биздики операторубуз отурат. Жардам киши көп болуп кеткенде биз ошол жерге отурубуз, отуруп прием болот. Жакама балдарга жакшы шарт түзүптүр бирок, сиздер каяктан келдиңиздер сиздер? Мен Бишкектен келдим, кызымдын бир немеси ушакта эле ошо архивден издеп таап атат. Паспорт алмаштырыш үчүн. Канча болду келгениңиз? Бир сааттай болдубу? Дагы канча күткүдөйсүз? Азыр жазып атат уже базар. Берип калып справка алсак эле болду. Жакшы эле экен, булдага караганда жакшы эле шарттары бар экен. Сиз саат канчада келипсиз? Сиз 11-де. 11-де. Кайсы райондон келип сурайсызбы? С какого района у вас? Московский район, да? Соколовский. Сокол? Азыр ошондо канчанчы орун болдуңуз? 74-й. 74 жерде 66 үйдө очуртуна келди. Өзү булар калкты тейлөө борбору да. Калкты тейлөө борборунда азыр мына заведующий отурат. Ошол сокулук боюнча эми сокулукту тейлейбиз деп отурат, эми сокулукка жайгашкан цонду башкарып отурат. Ал эжеке ушул жерде канча адам бар экенин билбейт экен. Сокулукта канча адам бар? Сиз мисалы, сизде дагы сокулукта канча адам бар өзү негизи? Сиздер айтасыздар, Московскийден келди, Бишкектен келди, дагы эмне башка жактардан келди дейсиздер. Өзүңүздөр тейлей турган областтын мындай канча адамы бар, канча баласы бар, канча аялы бар, канча эркеги бар? Жок, аялы бар. Жок, эми ал гендерине эме деп ал бөлүнөт да кадимкидей. Канча пенсионер бар, канчасы өлүм алдында турат, канчасы күн сайын канча адам өлөт. Ошого окшогон канча адам туулат, ошого окшогон эми элементарный баягы базовый эме да булчу. Билип кое турган нерсе да. Туурабы? Туура айтасыз. Так бизде Сокол район боюнча калк так 20 000 адам бар дейт азыр жанагы. 20 000 ал 22 000, ал 22 000 адам ал айыл өкмөттө бар. Эгерде булар айтып атат 22 000 адам болсо, андай болсо күнүгө 1000ден адам тейлеп атса, анда булар 20 күндө эле тейлеп бүтүп коюшуңар керек да өз негизи. Бизде Сокол район боюнча бизде 19 айыл өкмөт бар. Вот ошону айтып атам, канча 19 айыл өкмөт бар. Анан канча адам бар жалпы? Биздики Сокол району боюнча ушу айтканы бизде так 22 000 эмес, бир жакында эле ошол жерден окуп. Мисалы Жайыл районунан адамы көппү азбы? Жайыл районунун мен билбейт экенмин анча киши ортомокта.
Жайыл деген эми тетиги баягы тоонун арасындагы айыл мындай алганда. Эми тоого жакын айыл. Ал жакта адам аз. Бул мен мындай жөн эле логикалык нерсе. Бул Сокулук району бул Кыргызстандагы эң чоң айылдардын, эң чоң райондордун бири. Бул мындай алганда бул Бишкектин кара суусу, же болбосо Бишкектин өзгөнү, Бишкектин сузагы, же оокаты. Чоң район. Макул. Не болдуңуздар? Бүттүңүздөрбү силер? Канча акча кетти? Буга акча алгам жок. Жакшы эле болду. Доверенность менен алганбыз. Андан кийин мен мега нотариуске акча төлөйсүңөр деди. Андан кийин нотариуске кайра мындай сериге пара жазып берип койду. Саламатсызбы эжеке? Сизге кезек жок окшойт, а? Мен выдача айтам. Вот ошону айтам. Дароо берип коесуз. Азыр канча паспорт бар эми бериле элек? Мисалы бир күндө канча паспорт бересиз? 200-300 200-300 алып кетишет. Кезек болбойт сизде? Нет, эгер дайра көп болуп калса болуп калат, потому что алып турам жаңы паспорт доставканы пока мы не разбираем, ошондо кетип калса кичине. Жоголуп кеткен паспорттар жокпу ушул жерден иши? Кудай сактасын болду экен. Макул, мисалы Ошто ушул выдачада 3 адам отурат. 3 адамдын кимиси кызматкер эмес, кимиси жөн эле внештатник деп дагы айтып коюшат экен, ошентип келип калган учурлар бар. Бул жакта сиз өзүңүз жалгыз эле. Өзүңүз жалгыз жооп бересиз бардыгына. Эч ким лишний киши киргизбейбиз. Бул почта эме, касса. Кандайсың? Кассага дагы очередпи, очеред эмеспи? Очеред деле эмес, Жакшы эле. Эжеке, кечиресиз. Канча адамды кабыл аласыз бир күндө? 300. 300 болгондо ошондо бир күндө канча выручка болот? Сиз каяктан келдиңиз сиз? Менин атым Ыдырыс, фамилиям Исаков. Мен эркин журналистмин. Выручкабы? Ооба. Выручка эми Арендаңыздарды актайсыздарбы, актабайсыздарбы дегенин да? актаган үчүн иштеп атабыздар. Ошону айтсаңыз, канча бир күндө канча түшөт эми? Бир күндө 200-300 миң түшөт. 200 миң, 300 миң. Ошол жанагы арендаңыздарды канча билесиздерби ошону? Жок, аренданы анын о жерден билишет. Кимдер? Сондо иштегендер. Сондо иштегендер дагы айтпайбы ошону? Биз билбейбиз дейт, жетекчилик билет дейт. Жетекчи билет да ошо. Мен жетекчиси дагы билбей отурат азыр. Жетекчиси дагы билбейт экен. Эми кызмат көрсөтүүлөр өзү негизи Кыргызстанда биз мындай социально ориентированный дейбиз го, мамлекетпиз. Бирок биз андай деле болбой калганбыз. Биз эми жанагы жапай капитализмдин илебинде кетип атабыз. Ошондуктан бардык кызмат көрсөтүүлөр акчага байланган. Мисалы азыр дааратканасына кирсеңиздер, ал деле акча. Мына жердеги ар бир нерсе акча. Азыр бул эже айтып атат, күнүгө бир 200 миң, 300 миң сом акча түшөт деп атат элден. Эми күнүгө 200 миң, 300 миң боло турган болсо, бир күндө ошондо бир айда бир 10 канча болуп калат? 10 миллиондой акча түшүп калат экен. 3 миллион акча 10 күндө түшсө, 9-10 миллион акча бир айда түшөт экен. Айына 9-10 миллион сом акча. Бирок эми бул жерде жалпы канча кызматкер бар, канча аренда төлөшөт. Ошондо бир күндө канча бизге жөнөкөй эле суроолор. Бир күндө канча адам тейлейсиз? Мен өзүм личнабы ар кандай болот деп жаңы эле айттым го, чоңузга дагы айтып берип атканда, ар кандай болот. 100 киши келет, 200 киши келет. Ошон үчүн мен айта албайм эле. Бирок мунун баягы паспортко сүрөткө түшүүнүн акысы жанагы эмеге кетет, касса аркылуу төлөнөбү же сизге түз төлөнөбү? Коңуз жок. Любой мамлекеттик ишканага барганда ар бир жаран ушул маалыматты да так айтып берип койсоңуз жакшы болмок. Ар бир жаран өзү барып кассадан төлөш керек. Эч качан колго акча берилбеш керек. Больница болобу, каяк болобу, мамлекетте бүт ар бир жаран ушундай кылса жакшы болот бизге. Менин оюм боюнча ушундай да. Акчалай накталай бирдемкелер болобу, сразу кассага барыш керек. Ошондо паспорттун сүрөткө түшүүнүн акысы ошондо канча?
Акысы ал паспорттун ичинде өзүндө саналуу. Жок, ошондо. Ичи паспорт менен кошо паспорттун ичинде ооба, ошон үчүн ар бир жаран тарифтин ичиндеги камтылганбы? Бар, бияка акча төлөнбөйт, 1 да сом. Жаран келет, талон алат, өтөт, бүттү. Сүрөткө деп өзүнчө акча төлөнбөйт ал. Сүрөткө деп эч качан акча төлөнбөйт. Паспортко деп төлөнөт. Паспорттун ичинде бүт баары, ошонун баасы. Ошондо эми сиз билесизби паспорттун ошонун ичинен канчасы Бүгүнкү күнү 80 сом деп төлөнөт, баркод деп кетет ал өзүнчө. Ошо баасы ушундай. Жанагы кайсыл услуганын кызмат көрсөтүүнүн баасы канча деген эме кагаз каякта бар ошолор каякта бир жерде илинип турабы? Каякта? Касанын жанында деле биздин маалыматта деле бүт бар. Бул жакта бар экен, Так, мынаулар эмне? Мына кайерде бул эмне деп турат мына? Мына эмне жөнүндө? Бул паспорт алмаштыруу 505 дейт. Бул 505 деген эмне бул? Иш күн дейт, Же акчабы? 505 сом бул 12 иш күндө дайын болот деп. Биринчи жолу алуу, алмаштыруу. Мынау фамилиясын алмаштырып, атын алмаштыруу 565 сом. Биринчи жолу паспорт алуу жаран алмаштыруу. Бул эмне деген? Бул деген бизде тез арадан ичинде. Бул 12 иш күн. Бул 3 сааттын ичинде дагы бересиздерби? 3 сааттын ичинде бар. Бизде Сокол районунда биз бере албайбыз. Бизге жетпейт. Шаарда бар. Сиздер кайсынысына? Биз 2 күн, 4 күн, 8 күн. Азыр мына кызматтардын бардыгы барбы ушул жерде? Мына замена дейт, бул паспорт боюнча экен. Бул жакта мына каттоо, аяк дегендер, акысыз дегендер каерде жазылат? 000 дегендер. Акысыз деп эмне бизде акысыз, например, прописка койгон акысыз, ал сразу эле төлөнбөйт, биз айтабыз. Жок, ошолор 000 деп эле жазып койбойсуздарбы? Анын үчүн эме биз мына берде деген, например, балага көбөлүк алганда баалары бар. Көбөлүк канча сом экен? Мынакей. Средства рождениянын баасы 44 сом, комиссиясы менен 54 сом болот. Кыргызчасы, мына орусчасы. Бул жерде ушу 900 адам тейлейбиз деп атасың. Ошого азыр сомдон канча кызматкер, департаменттен канча кызматкер эмгектенет? Жалпы штатыңыздар канча? Бизде мен өзүм эле штатым айтылган. Бизде бул жерде биздин охранниктер менен, анан бул техничкалар менен бизде 15 штат, 15 киши. Сон. Бизде инфокомдук. Миницон бар Новополовкада. Ал жакта жок, мына имараттын ичинде. Берде, мынакей бизде ошол жерде бизде если алар миницондогу биздин операторубузду алып койсок, анда бизде берде 12. Силер кичине баш оорутуп мындай биздин райондо канча калк бар экен деп бир сурап билип койгулачы ошону. Уят эми. Биздин районунда деген 176 миң калк, Сокол район боюнча 176 миң калк. Примерно ушундай болсо Сокол район боюнча бизде 68 айыл бар. Шайлоочулардын саны? Шайлоочулардын саны деген ошо шайлоочулардын санын билбейт экенмин, бирок бизде калк боюнча Сокол району боюнча 176 миң. Бир күндө канча бала метрик алат? Аны эми статистика. Бир күндө канча бала төрөлөт ушул жакта? Эми аны деген роддомдон сурап көрсөңүздөр, статистика боюнча карап көрсөң. Мен билем, бирок аны түшүнүп атам, роддомдон сурайсың. Роддомдо деле ар жактан мына жер бизден алат да, ооба, бизде статистика бизге көрүнбөйт. Заведующийдин статистикасы көрүнөт, карап көрүңүздөр. Кана бир көрбөйлүбү? Адамдар эмне деп арызданып атат, эмне деп даттанып атат? Мисалы акыркысына алалы. Эми ал жерде жакшы дегендер бар. Мен дейт Карашова Асибана дейт, Асипована Нишанбаевна Роза кат жазуунун себеби Сокулук районунун КТЮ жана РАГ мыкты тейлөөчү мага жакты. Чоң рахмат дейт. Сонун обслуживать этишти. Жакшы тез эле бүтүп атат. Уже экинчи жолу келип атам. Мен российский гражданинмин. Тиякта обслуживание МФЦ болчу. Мурун 5-6 жыл мурун жаман болчу. А сейчас быйыл келдим биринчи жолу. Вообще жагып атат. Ушунчалык жакшы обслуживает, все хорошо. Зачем негатив писать? Пишите положительно. Мынакей жакшы болуп атат, бүтүп бар. Оңолуп калыптыр депчи. Мен действительно мынакей разницаны чувствую. 5 жыл мурун кандай болчу? И 5 жылдан кийин мына келдим. Азыр разница асман менен жердей.
Абдан жақсы обслуживание. Баягы күні балам мен келдім еле без очереди. Чурқап шығыш бейже. Қайсы вопрос мен? Жүргіз тезірек өткіріп қойылық да шепче. Ушынча бұлар өзлері, әркім өзлеріне еме қылуатшы, тос қол қылышыпчы. Қайсы вопрос бойынша? Тоғыздан елі өткенде келген, қанша олды 12,5 болды. Но это ваша проблема. Значит, девушка, вы не так подходите, не в то время подходите. В смысле не то время? В смысле? Вот именно. А мен почему мен екі жолы келдім, мен бір поставдаке. То есть она не умная, я умная? Нет, я так не говорю. Я об этом не говорю. Но негатив не надо писать. Пишите только позитив. Жерінде жараны, Қырғызстанында жараны. Просто 3 сағатта беріп кетіп Мынаке, бізде де талон менен туралы саат 9:30-да алатат. Бизден саат 8:30-да баштайбыз. Өзү негизи сиздерде положение бар. Bir адамды канча убакыт күттүрүш боюнча, канча убакыттын ичинде тейлеш боюнча. Өзү негизи ошол положениеңиздер көргөзүңүздөр, ошону бир. Мисалы азыр муну эжеке келди. Ушул канча убакыт күткөнгө акысы бар? Канча убакыттан ашык күтпөш керек бул? Регистрация мынаке. Регистрация болгондон кийин канча убакытка чейин күтүш керек? Андан кийинкиси уже нарушение болуп эсептелет. Бар да ошол? Жок. Регистрация болгондон кийин эле моментально бул системага түшөт. Жок, азыр бир эле нерсе. Канча убакыт күттүрсө болот адамды? Канча убакыт теле? Эми, например, мындай да бул жакта деген сиздерде положение бар. Положение бар, бирок ал положениеда деген, например, бизде деген ушул мемелер көп да, например, бирде деген рождение боюнча, исправление боюнча. Жок, кандай болгон күндө дагы адамды, мисалы мына келди, билет алгандан баштап канча убакыт күттүрсө болот? Канча убакыттан кийинкиси болбойт? Эми сиз ал элге жараша да. Эмне 100 киши болсо, анан биз ага жарым сааттын ичинде прием болуш керек. Жарым сааттын ичинде прием болуш керек. Жарым сааттын ичинде. Андан кийин 15 мүнөт барып столго отургандан кийин тейлөөнүн узактыгы болгон 15 мүнөттөн ашпаш керек дегендей нормалар бар да. Кана ошол, билесизби ошону? Билебиз. Анан жүрүңүз азыр. Кана ошондой бир положениеңизде бар го өзү. Айнеже. Тейлөө убактысы боюнча. Тейлөөнүн убактысы канча? Мисалы, жаран канча убакыт күтсө болот? Өзүнүн жана услугасына жараша болот да. Если сложно, мисалы үчүн түзөтүү киргизүү боюнча көп убакыт алып коет. Жарым саат мисалычы. Жарым саат. Эгерде паспортко кире турган болсо 1-7 мүнөт да. Тейлөөнүн убактысын айтып атасыз. Тейлөө убактысын, ооба. Күттүрүүнү ошондо канча күтөт, кандай болот? Мисалы бир жаран кирет дагы 5 мүнөттө бүтүрөт ишин, а бир жаран кирет дагы 20-25 мүнөт отурат. Мен түшүнүп атам. Аны сиз азыр тейлөөнүн эмесин айтып атасыз, убактысын. Күтүүнүн убактысын айтып. Ошончо бул тейлен чыкканча күтө берет да, анан эмне кылат башка? Аны кандай срочный кылып ким киргизип алат аны? Жок, азыр өзү негизи положение бар да, мен билгенден. Мен азыр окуганмын, аны унутуп атам. Ооба, срок ожидания до 40 минут же болот да, ошондой да эми. 30-40 минут. Вот, ошону айтып атам. Азыр булар азыр 3 сааттап күтүп атат да. Эми ал талонду алганынан стартовать этип атат да, ошонучу. Анын алдында канча киши? 90 киши деп атат жанагы келинчи. Ал эми канчалык күтө берсең боло берет, сен муну талонуң боюнча деген сөз эмес да. Ал болгону кезекти гана аныктап атат. Эми ал кезекти аныктап атат. Эми анын алдында ошол 40 киши, 90 киши канча мүнөттөн тейлинет ар бириси. Ошого расчет алыш керек да, ал делечи. Ал эмнеге ошондой, эмне возмущается она что ли? Биз баардыгын тең, мисалы үчүн калтырбай, баардыгын тейлегенге аракет жасайбыз. Мен аны түшүнүп атам, бирок сиздерде положение бар, күтүү боюнчачы. Ошо канча убакыт сиз айтып атасыз, уже жарым саатка чейин да сроки ожидания деген бар. Ал канча киши бар ошону? Мен аны түшүнүп атам, бирок азыр буларда положение бар. Бул чөм заключается азыр ошол жаран мен эмнеге канча? Жок, ошол бир жаран эмес, көп жаран бул жерде. Алардын баардыгы айтып атышат. Биз 3 саат, 4 сааттап күтүп атабыз деп атат. Ошо сиз айтып аткан сроки ожиданияга дал келбей атат. Аны үчүн дагы кызматкерлерди көтөрүш керекпи, же тейлөөнүн сапатын оңдош керекпи, бир нерсе? Тейлөөнүн сапатын уже сапатын баардыгы тең условиясын баары создаваться этилген уже-чы, аны деген уже мындан акча болбойт, мындан жакшы болбойт. Бул интернеттин скоростьтан зависит от интернета. Уже эми бул деген чындыгында, может быть, штатты увеличивать этсек, одно из решения проблем болушу мүмкүн. Интернет эмне үчүн слабый болот? Сиздерге азыр күнүгө бир 300 000 сомдон выручка түшөт экен. Анын ичинен эми мына аренда плата, сотрудниктердин айлыктары жана башканы чыгарганда эми чистый прибыль канча калат? Билбейм, бирок эми бирок эми жакшыраак интернет жок дегенде жакшыраак эми интернет бизде мынакей тейлөө сапаттарын ушу интернет боюнча инфоком жооп берет мынакей.
Неге зависит этпейт? Акчаңарды берип атат элчи. Эл акчаңарды берип атат. Скорость интернетте бизге Акнет эң башта самый максимальныйда туруп, бизде эч эмеси жок, ал зависит этпейт бу жерде. Хорошо. Ошондо өзүңүздүн районуңузда канча адам бар экенин билдиңизби, билбедиңизби? Сокулукта. Эми бир айыл өкмөттө ошондой где-то бизде 20 айыл өкмөттө 250 миңден может быть ашык 20 бизде деген 19 айыл өкмөттө бир гору права бар. Бир гору права Шопоков шаар бар да. 20 административдик. Где-то бир 200 миң, 197 миң кайсы бир отчетто берип атам эле, ошондо где-то бир киши болсо керек да, потому что прописанных, не прописанных канча бар. Бул сиздерге суроо да? Макул. Жакшы кылыңыздар. Бул эжеке айтып атат, эмени канча өзү тейлеп аткан, өзү башкарып аткан райондо канча адам бар экенин билбейт да. Анан мынау срок ожидания дейт. Мына жерде отургандар болгону жарым сааттан ашык күтпөш керек өзү негизи положение боюнча. Аны өзү билет экен, өзү айтып атат. А бирок мына жердегилер 3 сааттап күтүп атат. Ага 3 сааттан ашып кетти, мен күткөнүм деп бирөө дагы бир арызданбайт да, кайрылбайт. Анан буларга да жакшы. Ал кезегиң мына кезегиң дейт. Ал кезекти гана эки адам талашып кетпеш үчүн гана коюлган кезек мынау. А бул деген сөз мына 3 саатта 5 саатта отура бер дегенди билгизбейт да. А киргенден кийин 15 мүнөткө чейин гана тейлениш керек. 15 ар бир адамды 15 мүнөттүн ичинде тейлеп бүтүрүп чыгарып бериш керек аны. Кармап отурбаш керек эзип. Анын бардыгы кагазда, мыйзамда жазылган ошол. Ошо. Сиз 3 саат отурдум дедиңиз, э? 9:50дөн бери отурам. Азыр мисалы ошо сроки ожидания деген нерсе бар. Конечно. Ооба. Ал жарым сааттан ашык сиз күтпөшүңүз керек. Аны өздөрү айтып отурат. Демек сизге кимдир бирөө жооп бериш керек да? Жооп бериш керек, конечно. Биз деле бала чака үйдө калат, баарыбыз отурабыз, ушунда 3 сааттан бери отурабыз. Талон берди, болду, по этому талону надо ждать и все. Бирдеке десең, тут охрана не пускает туда. Эчтеке дей албайсың. Что азыр эмне кылабыз, не знаю. Күтүп отурабыз, сейчас обед еще, обед 1 саат деди, 1:30 чейин. Муну Кыргызстан дейт. Өзү негизи эме бар да? Акы деген нерсе бар да. Эми ал мыйзамда дагы, башкада дагы көрсөтүлгөн. Адамдардын акысы бул кадимки акы. Аны мамлекет же болбосо кайсы бир кызматкер өзүнүн жалкоолугунан улам же шалакылыгынан улам жеп албаш керек да. Сүрөш. Обедти өткөрөсүздөр эми, а? Эжекелердин жакшы самсысы бар экен. Туалет платный? Туалет платный, да. Жүрчү. Азыр мынау имаратка инфоком акча төлөйт ушуга. Азыр айтып атат, биз арендада отурабыз деп атат. Арендада отургандан кийин эми бардык шарты менен бериш керек да. Азыр мына ушунча адам келип атат, ичинде жаш баласы бар, аялы бар, эми эркеги бар, карысы бар, жашы бар. Анан булардын бардыгы тирүү адамдар. Демек организмде тирүү бир процесстер жүрүп турат. Кимдир бирөөнүн бирдемеси кыстап турат. Анан ошого карабай буларда өздөрүндө эми дааратканасы жок экен. Эми боло берет экен дейм да, мен ушуга түшүнбөйм. Эмне үчүн дааратканасы өзүнчө экен дагы, буга өзүнчө дагы акча алышат экен. Эжеке кандайсыз? Жакшысызбы? Инфокомго карайсызбы? Инфокомдо иштейсизби сиз? Билбейт экенмин, аяка карайт экен. Жаңы эле чыктым ишке. Жаңы эле чыктыңыз. 10 сомдон. Адам көп келеби? Эми көп деле. Кээде көп болот, кээде болбойт. Сиз же аренда төлөйсүзбү кимдир бирөөгө? Жок, мен неме берем. Эми өздөрү Кире. Канча сом? 10 сом ба? Бекер эмеспи? Жок, ошону айтам да, бул өзү бул мамлекеттик мекеме да, мындай алганда. Мамлекеттик мекеменин туалети болуш керек да өзүнүнчү. Анан ал акысыз эле болуш керек эле. Начальствоңуздар туалети мына жакта деп көрсөтүп койду, ал деле эч нерсени айтпай отурат. Жүрчү, кайрадан киреличи. Мисалы мен эгерде бир бала бакча ачам десем, же болбосо ошого окшогон бир мекеме ачам десем, айтат, санэпидстанция келет дагы, сен неге дааратканаң жок? Сен элди тейлейсиң да,
Сен өзүң даратканаң болуш керек деп менден талап коет. Анан мен туалет курушум керек да. Анан булар мамлекеттик мекеме болсо, ушунча эл тейлейт экен, бир күндө өздөрү айтып атат. Мына 900 адам тейлейбиз дейт. 900 адамга кошулуп дагы 900 келип атат. 1,5 миң 2 миң адам ушу жерде оромоттоп жүрөт. Эртеден кечке. Бирок алар бая айткандай, алар тирүү организм. Алардын организминде бирдеме болуп турат. Мунга окшоп жейт, бирөөсү ичет, анан кыстайт. Анан алар каяка барат деген суроо. Бул жакта азыр платный кылып коюптур. Эми бул жүрчү өздөрүнөн сурайлычы. Жеке? Дагы бир суроо пайда болду да. Сиздер мамлекеттик мекемесиздер, туурабы? Мамлекеттик мекеменин мындай бир күндө сиздерге 900 адамды тейлесеңиздер, аларды коштоп же ээрчип дагы 900 адам келет да мындай. Ооба. Ошондо 1,5 2 миң адам ушу жерде жүрөт. 2 миң адам булар тирүү организм. Бирөө ичип атат, бирөө жеп атат. Алар бир жерге барып чичип же сийиш керек да мындай грубо айтканда. Кайерге барат? Ал платный экен. Эмне үчүн платный? Платный биз Это кимдики бар бизде өзүбүздүн бесплатный бар, өзүбүздүн бесплатный бар. Табличка барын илип койгонбуз, туалет деп, экинчи этажда деп. Мына жүрүңүз көрөт. Азыр мен номердин кандай? Каяктан келет? Экинчи этаж просто ушу зданиянын өзүнүн зданиянын ушундай. Ошону айтып атам. Сиздер акчасын төлөп атсаңыздар, мамлекеттик акча акысыз, туалет деген акысыз. Жок, мен айтып атам, мына имаратты арендага алып атасыздар да. Туалеттердин баары акысыз, байкеси бүт. Мына онунда жазып турат 10 сом деп. Жок, ал өзү арендага ал. Сырттан эшик ачык турат постоянно. Сырттан келет. Ошо туалет жактан айланып келет дагы, сырттан биягына келет. Здание сырттан. Туалет, второй этаж. Вот туалет. Ооба. Бияка указательдердин баардыгы эле бар. Жарандар кирип, мынакей все указатели. Мына кыргызчага которуп бериңчи мына, эжеке. Башкаларга кирүү тыюу салынган. Кантип кирем мен, эжеке? Мына туалет деп мына жерге жазып коюпсуз да, мына жерде бул жерге киргенге болбойт деп коюпсуздар. Жок. Изначально бул архив. Биякта архив болчу да экинчи. Анда азыр эле менин көзүмчө эле алып коюңуздарчы ушуну. Алып коебуз. Бирок бизде туалет бүт бар. Изначально эле берди. Экинчи этажда бизде туалетибиз бар. Жарандар билет аны. Жарандар билет, кирип эле жүрөт. Ким билет азыр? Бир дагы адам кирген көрбөйм. Наркы жакта мына базар болуп турат туалет. Андан неге эжеке сиздер мына айтып атасыздар. Туалет бул жакта деп атасыздар. Бирок башка адамдарга киргенге тыюу салынат деп атасыздар. Мен киремби же кирбеймби ошондо дараткана? Кантип кирем? Муну көрсөм мен эми ойлойм да, эми эжеке бул мен киргенге болбойт экен, бул жерде иштебейм дейм да. Жок, чындап эле. Мына карасаңыз мына. Антып көрсөңүздөр, анда бизди жок, азыр алып коебуз. Жок, азыр алып кое бериңиздер. Биз алып коебуз. Сизге бизде самое главное, бизде бар туалеттер киришет бияка. Элдер жүрген мен билем точно. Бизде экинчи этажда. Жок, бул табличка негизи, жок, байкеси мындай да, бул табличка негизи бул жерде экинчи этажда еще у нас архив расположен. Ал жерге доступ ограничен болуш керек да, негизичи өзү. Ошол себептен изначально илинген. Алчы. Анан туалетти да караштырганбыз дагы, анан кийин табличка ийдик дагы. Бул эми архивке тиешелүү да, булчу. Архивке экинчи этажда туалеттин жанында архивибиз бар. Ал жерге доступ болбош керек жарандардын. Архивиңизде наркы төрүңүздөрдө турат. Алда архив, еще паспортныйдын архиви экинчи этажда бар. Көргүңүз келеби? Жок, эжеке, мен көп учурда мен сиздерди бир жагынан түшүнөм өзүчө. Кызматкерлер үчүн өзүнчө дараткана деп бизди баягы бир жолу сасып үрбесин деп киргизбей коюшат. Мындай элди экинчи сорт көргөн үчүн эмне себептен андай сиз ошентип мнение кылып атасыздар? Себеби мен башка жерлерден мен, например, жок, эч кандай бизде деген дискриминация жок, эч кандай. Биз деген этиканы сактайбыз, расовый, социальный положение. Сиз күлкүңүз келбей атабы сиз айткан сөздөргө? Сиз эмне күлкүңүз келип атат? Мен күлкүлүү бир нерсе айтып атам. Ооба, себеби мен мындай реалдуулуктан башка нерсени айтып атасыз да. Азыр мына жерден туалет деп атасыз, бул жабып. Бул мен сизге түшүндүрүп атам. Эмнеге реалдуулуктан башкача айтып атам мен? Өзүңүз эле күлкүңүз келип атат. Бул деген мен архивке байланыштуу нерсени айтып атам сиздерге. Ал жерде архив бар. Мен аны түшүнүп атам. Бирок кандай кылыш керек анда? Кириш керек, кирбеш керек? Кире берет да эми. Туалет. Мында экен. Кыскасы бул жерге келгениңиздер, ооба, туалет жөнүндө деле сүйлөш керек. Туалет эң маанилүү мен үчүн. Мен көп жерге барганда мен айтам да, мына туалетке сөзсүз кирем. Мен сөзсүз туалеттин тазалыгын, башкасын шартын караймын. Деги эле туалети барбы, жокпу, ошону караймын. Булар мамлекеттик органбыз дешет, бир жерге барсаң, сурасаң. Анан туалет бул эми мындай өзүн сыйлаган адамда туалети болот да, мындай жок дегенде мындай жакшыраак, тынчыраак болуш керек да. Анан эми булар мына туалет деп жазып коюшуптур, анан муну жабыштырып коюшуптур. Эми мындан кийин мындай кылыңыздар.
туалет деп турабы, указатель турабы. Мынау жазылып турабы, жазылбай турабы, керек болсо култап койсо дагы тарактатып отуруп, ачтырышыңыздар дагы киришиңиздер керек. Макул. Эч ким көрбөй турган кылып түнөртүп жазып коюшуптур. Эгерде кимде-ким азыр жеп отурасыздар, ичип отурасыздар, кимде-ким туалетке, бекер туалетке киргиз келсе, мына жакта 2-нчи этажда бар экен. Бар экен, ооба. Кирсе болот дейт. Бирок тышында мына бөтөн адамдар кирсе болбойт деп жазып коюшуптур. Бирок кире берсин дейишип атат. Албайбыз дейт аны. Бирок кире берсин дейишип атат. Түшүнбөдүм ошону. Эртең болбойт, а? Силер барсаңар кирсе Жок. Бул бирөөнүкү дейт, биздики эмес дейт. Каласа платныйга ошол жака кире берсин дейт. Бирок мына жакта биздин өзүбүздүн туалетибиз бар дейт. Бесплатный дейт, кире берсин дейт. Бесплатный бар экен. Мына жакта экен, мындан 2-нчи этажга чыгат. Ооба, мамлекет элди ушинтип келекөлөөнүн бардык мүмкүн болгон бардык ыкмасын колдонот да. Туалети бар, аны көрсөтпөйт. Ага киргизбейт. Кезек күтүүнүн мөөнөтү бар, жарым саат деген. Булар 7 сааттап, 6 сааттап турса боло берет, аны эч ким айтпайт. Анан кийин эгерде мындай дагы ошол окууңду талашып, бирдеме кылайын десең, мисалы бир видеого тартайын, фотого тартайын десең, жок, мындай фото, видео запрещен деп жазып коюшат. Эч нерсе кыла албайсың, охрананы коюп коет. Былк эткизбейт ал. Азыр мынау эжеке айтып атпадыбы, жанагы ушул мекеменин жетекчиси. Биз элди дискриминация кылбайбыз, элдин бардыгына бирдей мамиле жасайбыз. Дааратканага кирем десе кирсин деп атат. Биз аларды бөлбөйбүз деп атат. Ошол стрелканы коюп койгон, бирок баягы киргенге болбойт деп жазып коюшкан. Эмне үчүн ошондой? Анткени азыр мына оператор өзү көрүп тартып чыкты. Ичинде бардык шарты бар экен дейт. Даараткананын ичи таптаза экен, кагазы, самыны бардыгы бар экен деп атат. Бул эмнени билдирет? Бул кызматкерлер өздөрү үчүн деген сөз да. Кызматкерлер үчүн деген жакшы туалет өзүнчө болгон болсо, анан карапайымдар үчүн отдельный деп же болбосо аларга айтпай кое турган болсок, ал деген сөз ошол силерге боло берет, силер эми малсыңар дегенчелик эле мамиле бул. Бул дискриминациянын дагы дискриминациясы, басмырлоонун басмырлоосу ушул. Бул жакта дагы бир нерсени айтып кетейин. Бул биздин эки кызматкерибиз каякта дагы экөө эмеде жанагы отпускага чыкты деди, бирөө больничныйга чыкты деди. Макул, калганы каякта десем дагы экөө башка жерде бир сон ачылган экен, ошол жака кетти дейт. Өзү көбүнчө бизде ошол инфокомдун бир жаман адаты бар. Акчаны ала беришет, акча түшүп атат. Бирок эмнегедир эконом кылгысы келеби, мен билбейм. Ошол бир жердеги кызматкерди ошол жерде тартыш болуп атса дагы алып барып башка жака апарып таштайт да. Эмнеге ошондой кыласыздар, мен түшүнбөйм ушунучу. Кызматкерби ала бер, ордуна алып келип туруп, мына жерге башканы коюп кой. Эгерде наркылардын опыту жок, опыт алсын дей турган болсок. Кыскасы